Кыргыз циркинде канча ат бар? Баланста турган 3 ат бар. Болгону. 2 ит бар. Мен фактически 6 ат менен азыр иштеп атам. Калгандары менчикпи? Калгандарынын баары менчик аттар, өзүм багып, могу чөп жем арзаныраак кетсе, баасы көтөрүлүп баратканда көчмөндөрдөн кичине түшкөн Максутовдун жардамы менен кичине ушу чөп жыйнап алганга караң кудуретибиз жетти да. Шарты кандай ушул аткананын сарайдын ичин көрсөтүп коесузбу бизге аттарды? Шартын көрсөтөбүз. Конюшнянын ичи, сарайдын ичи жылууланбайт, отопление жок. Могу сырттагы вот айнектерди эптеп жаап, көрбөйсүңөр, фанера менен жаап койгон жери бар. Кийинде мындай. Эсиштеке жок экен да. Сынганы болот. Bunu bir emeden alıyoruz. Yaykısı moya kaltı uşul yerden atıyoruz. Dışkı senetler çakamenen içinen çakamenen suyu ömetiriz. Buyur ötesine. Bir lamпочка attırdı. Бул качан курулган ат сарай? Bu 76-жылы сырт kurulganda 76-жылы эксплуатацияга берилген. Андан бери ат сарайды 40 жылдан ашты. Ат сарай эмес, сырттын ичи дедиги эл отурчу, залыбыз оңолбой атса, ат сарайында бирдеме деп айткандан да ооз барбай атат азыр. Эми ал жакты да көрүп чыктык эми. Ошентсе дагы айтып көргөзүп коелу коомчулукка. Моулат анча эми алдарынан акылдуу дегенде болбойт, но быйыл ушу главный конь деп ипподромдо көрсөтүлгөн жанакы 20 канаттуу 20 оң жагынан 20 сол жагынан иштебейт. Ошондо Азоват деген эмеге ролго толук жооп берди да. Камбар ата асмандан жылдыздардын арасынан түшүп келип атты адам менен адамга берип, ушуну менен оокат кылып өзү үстүнө да эмелерден кыргызчылыклардан ол саяк жумгалдын кыз артынан келген. Мунун үстүндө 13 жаштагы бир балабыз чаап баратып бийлейт. Каражоргон, кыргыздын Каражоргон. Тосмолоруңар ушундай эле жиптен турбайбы аркандан, Жиптен. Аштоо да жок бул жерге. Тиги жемдерди боксагы менен аралаштырып эле жерге чачып коюп турбайсыңар. Бул айла кеткенденби? Алдына айла кеткенден болгондон. Dediğin yerde akırı boşluyor. Boşa gördüğümü emin barısında çöntüğümde öten de yaşkan piyin yok olsa ne olasın? Barısında akçaya girip takılıp koyuyorsun. Moğol Becer'de durgan üçet sırtın balansında uşoğullarga jem çöp menen ham sıkıl berbe oturup da. 3 атка дагы жем чөпкө каражат төлбөйбү? Karajat maga bolgonu bir 34 mingge жылына bir жолу tap 3 жылдан beri bir жолу jem çöp alıp berdi. Kalan varsın men özüm için tövmen geledi. İyilap men kayırsı olup kete yasladım mı köçmenlerin alında. Baldardan dukun götürüp boşoluğu alıp çıkam dep atları da yer buluğa kaldı. İlk atım hazır ayında at başına getirgen o şartlar ölüp kalmak. Жақсы өмірлер, чарат. То, что Максутовтың постановочный группасы издеген чарат бар деді. Құнан еді. Жашы мені өлтіріп аламын деп айылға жіберіп, анан алтат менен барып иштеп келдик. Түркмендерге жооп берип келдик. Ушу жылына ушул аттарды кармаганга канча каражат кетет? Каражат бухгалтериянын эсеби боюнча бир атка 72 миңдей 72 миңден чоң акча эмес эгерде биздин мындай эмеге караганда. Биз иштеген бир ойлоп көргүлө. Азыр коммерческий программа иштетип атат, ошондо биз программаны жаап атабыз да. Афра сыртычы. Ошондо бул жерде кара немелер бар, представительдер бар, африканецтер бар да.
Kazaklar var, Özbekler var, Tacikler var. Ayıvlar men Tacikler, Kazaklar akrabatlar, Özbekler maymıl şundaylar men işte ötetler. Ошондон түшкөн эме менен жабылып атат. Anan biz ayağın бүтүп atabız, Kırgızların atına. Тоже at menen. Kırgız'ı attan ajıratkan, anda Kırgız biz öz üstüne atыбызды Kırgız ekenibizди unuttuk деген деп айтат элем да. Ушуга барабар болгон. Men ушул жашка келген убедился ушуну. Ушуга толук эметем да. Ат менен бирдеме кыра алат экенбиз. Любой жерде. Цирктеби, улакчылар өсүн кылып атат. Башка тетекте кырсында көчмөндөрдө болгон оюндарда аттар менен эмне кылышты. Сиз айтып атпайсызбы, мына бир жылда бир атты кармаганга, бакканга 72 000 сом кетет депчи. Анан сиз айттыңыз, мага 3 жылдан бери араң ушул бир ат 34 000 сом бөлдү депчи. Анан бухгалтериянын эсеби менен 72 000 сомду булар өздөрү ошо бөлүндү, сарпталды деп коюшпайбы? Эгер бөлүп бербесе кандай бул жагы? Эми бухгалтерияга менде достук жок болсо айта албайм. Бирөөнү жөн жерден мындай күнөөлөгүм келбейт, бекер каралагым келбейт да. Аны счетный палата деген текшерип атат. Фининспекция, налоговый текшерип атат. Есть андай сөз за кулисный часть бизде артисттерде творческий средада ошондой бар. Айтылып жүрөт дегендей. Эгерде ГСМге өздөрүнүн менчик машиналарга жанакындай 18-жылга эле порталдан алып кагаз менде бар. 220 000 которуп алып эметип атса, буга деле ишенсе болот. Өзүнүн айдаган менчик машинасына 220 менчик 000. машиналарга мен даже көрсөтөм, ошол порталдан чыккан документти көрсөтөм да. 220 000 бөлүнгөн. 150 000, андан кийин 70 000. 150 000 жетпей калыптыр да аларга. Мага 34 000 менен отураммын. Азырда порталга киришtik дейт, ишенсе болобу болбосо. Исанаевдин эртең менен айткан сөзүн түштө өзү жок таанып чыгат, айтпайм. Аны айткан эмесмин. Өзү билип эле кылып атыптыр. Мен ошонду көргөн жерге жамандап жүрөт. Эми ар кимдин Сиздин гестке чыккан маегиңизде мындай интервью мынтип айтыптырсыз, ушул Исанаевдин ушул башкы бухгалтери Зоя Каркенова көп жылдан бери башкы бухгалтер эмес, ал материалдык боюнча жаңылбасам. Материалдык бухгалтери көп жылдан бери иштейт. Ал өзү баягы Ысык көлдө 2004-жылдары жаңылбасам 2004-жылдары жашылдандыруу жагында иштеп жатканда, жашылдандыруу чарбасында иштеп турганда ушул кылмыш козголгон экен. Ушунун чожону айтсаңыз, шуну. Приговор бизге бирөөлөрдүн жардамы менен колубузда азыр ушул документ бар. Приговор бар да. Ошондо 3 жыл 304-статья менен 2-часы менен 3 жылга берилген. 3 жылга соттолгон. 315 менен 1 жылга соттолгон. Анан 3600 менен ошо приговор бекитилген да. 2006 жылы ошентип эметсе, ошондой приговор чыкса, 2007 жылы келип Исанаев жумушка алып койгон, алып алган да. Ошол күндөн бери иштеп атат. Ошондон бери иштеп атат. Ошондон бери эле тиге эл алдына чыгып сүйлөгөндө цифраларды алып бычымбы. Вообще мындай сөз угуп, бирөөгө сөз берип, бирөөнүкүн сеники туура деген. Только ошол туура да. Ал айтты, ал законду билет, андан башка кишинин баарысы биз малбыз да. Ушундай эмеге. Анткени буга Исанаевдин мен кечеби ушул Чукуларада телевизордон выступать этти. Алар ушундай экен деген сөз. Булар аттан жыгылган немелер. Анан тигинтип берет. Өзү бир пайгамбардын баласы, калгандарыбыздын баарысы чүкү тиги токолдон туулган баласы ушундай сезет да. Момуну бетин айтсаң калтылдап, жок менен антип айтканымызды таанып чыгат. Могул сөз үчүн мен болбосом да бир жаштардан бир күнү бирөөнөн жакшылап туруп чекеден ары жейт. Ошону менен